Биздин кийинки иш аракетибиз бул ушул мой дисктин ичинде Google таблица, Excel башкача айтканда. Жанакы эле стрелканы басабыз. Бул жерден Google таблица десек, биз иштеп аткан Excel баракчасы ачылат. Биз Excel'ди иштешти билебиз. Бир аз токтолуп өтөйүн. Бизде мына Excel барак бет ачылып атат. Мынакей Excel ачылды. Excel'ди иштешти билесиздер. Мына панелдер ошол биз иштеп жүргөн эле Excel. Диаграммасын биз кече өзүбүз түздүк эле. Эми бул жерден мисалы үчүн түзөйлү азыр. Толук ача алсын. Мына бизге Excel баракчасы ачылды, таблица. Айтып кетейин. Мына жерлерге мисалы үчүн биз сандардын суммасын, диаграммасын кече өзүбүз түзгөнбүз. Эми бизге ар кандай сандар берилсе, белгилөө үчүн эң жогорку ячейкага алып барып, астындагы кичинекей төрт бурчтукту кармап, мыштын сол жагынан и тартабыз. Мынакей жалпы белгилеп алгандан кийин эң төмөн жакта мына звездочкага окшогон, жылдыз жагы окшогонду бассак, мынакей суммасы, ушул сандардын жалпы суммасы. Ой, мен копировать этип коюп турмун. Назад. Мынакей. Жалпы суммасы 1993, орто эсеби эң кичине сан, эң чоң сан жана канча сан кошулду. Мына жерде өзүнүн анализ данных диаграммасын дагы түзүп берди бизге. Муну да кааласак редактировать этсек болот. Мына жерден таблицага алып койсок болот. Мынакей таблица болду. Кааласак файл печатка чыгарып алсак болот. Ошондой эле бул жерден лист жана башкаларды редактировать этсек болот. Андан кийин буну да сакташ үчүн жөн гана мына жабуу кнопкасын басып коебуз. Биздин азыркы түзгөн документибиз сакталып калат. Мына жерде новая форма. Excel'дики төмөн жака түшкөн окшойт. Интернетим өчүп калды. Биз ушинтип Google таблица менен иштесек болот. Кийинки кадамыбыз биздин Google презентация жасоо. Биз билебиз, PowerPoint'та иштеп жүрөбүз. Бул жердеги айырмачылыктарын гана айтып өтөйүн кыскача. Себеби биз подробно иштегенде мурдакы сабактардан үйрөнгөнбүз. Google презентациянын айырмачылыгы офлайн иштегенден онлайн иштегенде. Видеону, сүрөттү туура эле интернеттен алып койсок болот. Мынакей бизде ачылды. Кааласак мына жерден тема берип алсак болот. Кааласак мына жерден фон берип алсак болот. Мисалы, жакшы өтө эле болуп кетет экен. Мына синий деп коеюн. Готово. Андан кийин дагы мисалы үчүн фон бердик. Жазып турайлы биринчи бетибизди. Онлайн курс. Биринчи бетти түздүк. Мурдакы офлайн иштегенде мына жерден добавить слайд менен кошот элек. Ал эми бул жерде болсо мына слайд дегенди басып, мына новый слайд десек, мына бизде экинчи бет. Экинчи бетке дагы фон берип алабыз.
кааласак изображение алсак да болот. Биздин Google фотодон издесек болот. Азыр аны көрсөтүп берем. Биз свет тандап турайлы, мынаны тандап готово. Мынакей. Бул жерде биз жаз жөнүндө деп бул жака сүрөт коелу. Ал үчүн сүрөттү коюш үчүн мына жердеги сүрөттүн эмблемасы турат, рисуноктун, изображениянын. Биринчисин бассак компьютердеги сүрөттөр чыгат. Найти в интернете дегенди бассак, интернеттен бизге дароо коюп берет. Себеби биз онлайн иштеп атабыз. Бул Google дискте иштегенде сөзсүз түрдө интернет болуш керек. Жанакындай эле весна деп жазам. Бизге мына жерде бир нече сүрөттөрдү сунуштайт. Мынакей. Биз каалаган сүрөттү алып койсок болот. Жаз жөнүндө. Мисалы үчүн мына сүрөттү 2 жолу, кайсы сүрөттү тандасаңыз 2 жолу басып койсоңуз, өзү ушул эмеге биздин слайдка келип түшөт. Чоңоюп калды, чоң болуп калды. Кичирейтүүнү билебиз биз. Мынакей биз экинчи бетибизди дагы жасап алдык. Эми 3-чү бетти коштун слайд, новый слайд. Бул жаз жөнүндө видео деп коеюнчу. Жөнүндө видео. Эми бул жерге биз видео коюшубуз керек. Ал үчүн ставканын ичинде биз видео дегенди тандайбыз. Бул бизге видеону дароо эле YouTube'дан коюп берет. Весна деп жазып, мына поиск кнопкасын бассак, бизге ушул жаз жөнүндөгү видеолордун бир нечесин сунуш кылат. Мынакей бизге жаз жөнүндө видеолорду сунуштады. Кыскараак видео алып коюп турайын. Мына видеону жанакындай эле, же болбосо бир жолу басып, выбрать дегенди бассак, ошол видео мына бизге келип түштү. Видеонун өлчөмүн бир аз чоңойтуп коелу. Биз ушул жаз жөнүндөгү видеону койдук. Ошентип слайд жасап алсак болот. Айырмасы сүрөттөрдү жана видеону биз онлайн түрүндө дароо эле алып түшөбүз. Ушундай эле азыр запуск берип көрөбүз. Фигуралар менен да иштесек болот. Бул жерден ставка, фигуры, фигуранын түрлөрү менен иштесек болот. Интернет өзү өчүп калып атат. Ушундай типте иштесек болот. Файл көрөлү. Слайдыбызды. Ашча слайд кошуп алган болсок, мыштын оң жагын басып, удалить дегенди бассак, өчөт. Мыштын оң жагын басабыз, удалить. Бизге ашча слайддар кошулуп калса, удалить. Биз ушинтип презентация жасап алсак болот. Аз көрөлү ушул жасаган презентациябыз. Көрүш үчүн мына жерде смотреть дегенди басабыз. Смотреть менен биз ушул жасаган слайдыбызды көрүп алсак болот. Мынакей видеобуз кетип атат. Бул биздин Google дискте слайд жасоо боюнча презентациябыз. Кайра кайтуу үчүн клавишалардын эң биринчисинде турган Escape кнопкасын басып, кайра артка кайтсак болот.